Ассаламу алейкум, Асылзат YouTube каналынын көрүүчүсү. Орозоңуз кабыл болсун. Аял заты эркектер сыяктуу эле орозо кармоо биздин милдетибиз. Бир гана айыз көргөн күндөрү аялдар оозун орозо кармабаганга уруксат. Сиз орозо кармаган күнү айызыңыз келип калса, анда ошол күндүн орозосу жараксыз болуп эсептелет. Эгер ооз ачарга 5 мүнөт калганда келсе дагы, сиздин ал күнгү орозоңуз кабыл алынбайт. Ал күндүн казасын бир күн Рамазандан кийин кармап берүү сизге карз болуп калат. Ошол учурда күндүн жарымында сиздин айызыңыз келип калса, анда сиз оозуңуз ачык болот, тамак жесеңиз болот. Бирок ошол учурда үйдөгүлөр орозо кармагандыгы үчүн алардын урматын кылып, кичине жашырып, алардын аппетити ачылып кетпегендей кылып, өзүңүзчө бөлөк олтуруп жегениңиз жакшыраак. Бул негизи динибизде орозо бар аялдар, эмизген аялдарга орозо кармабай койгонго уруксат бар. Эгер баласы кыйналып кала турган болсо, орозо кармаса, боюндагы баласы же болбосо эмизип жаткан эмчектеги баласы сүт келбей кыйналып кала турган болсо, динибиз анда орозо кармабай коюуга уруксат берет. Эгерде кичинекей мөөнөттө болуп баласы, аябай эле боюндагы баласы кичинекей болуп, же эмизген баласы тамакка кирип, күндүзү азыраак эмизүүнүн мүмкүнчүлүгү болсо, же болбосо боюндагы бала кичинекей срокто болуп, аял заты орозо кармаса кыйналбагандай абалда болсо, анда орозо кармаса болот го, шариятыбыз буга дагы уруксат берет. Бирок кандай болсо дагы сизди дарылап жаткан врачка кайрылып, кеңешин сурап көргөнүңүз жакшыраак. Себеби организмиңизге эмне жакшы, эмне пайда, эмне зыян экенин ошол 9 жыл, 10 жыл окуган врачтар дагы жакшыраак билүүчү.